Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мына бүгүн көптөн күткөн 2022 жылдын Нооруз майрамы башталып отурат. Баткен шаарында бүгүн 20 март, Кудай буйрса эртең эң башкы 21 март Нооруз майрамы биздин президентибиз, Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда өтмөкчү. Дал ушул сыр көрүп турган 1 тонналык казанда биз буга чейин сиздерге айтып кеткенбиз. Баткен шаарында сүмөлөк кайнатып жаткан учуру. Биз азыр урматтуу көрүүчүлөр бүгүнкү Баткенге, бүгүнкү майрамга атайын Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов мырза да келген. Салам алейкум, кандайсыз? Саламатсыздарбы, жакшы. Жакшыбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңыздар. Сизди бүгүн көрүп абдан кубандырабыз. Азамат Капарович, бүгүнкү сизге бериле турган азыркы суроом эң негизги ушул эмне максатта ушу Баткенде өткөрүүнүн максаты боюнча айтып кетсеңиз. Быйылкы Нооруз майрамы. Кыргызстандын ар кайсы бурчунан коноктор келишти. Баардыгыбыз ушу Баткенде Нооруз тозууну эңсеп келдик. Негизги максат эми баягы Баткенде бир канча ар кандай окуялар болуп кетти, акыркы мезгилдерде билесиздер. Кыйын окуялар болду. Мына ошолордун баардыгы артта калсын. Баткенибизде эч убакта согуш болбосун, эч убакта кагылышуу болбосун, бир тынчтык болсун деп баардыгыбыз бир жакшылыкка жооруп ушул жакка келип атабыз. Ноорузду ушул Баткен эли менен бирге бололу деп келдик баарыбыз. Мына Садыр Нуркожоевич да бүгүн учуп келди. Баардыгыбыз ушул жерде эртең Баткен эли менен биргеликте Ноорузду тозобуз. Бүгүн Кудай буйрса мына сүмөлөк салуу салтанаты болду. Эртең жалпы майрамда. Эртеңки майрамдын бир аз пландары боюнча сизден сурамчы айтып кетсеңиз, кандай? Эртең саат 10-до Борбордук стадиондо концерттик программа менен баштайбыз. Бул жерде эртең кол өнөрчүлөр келет. Бул жерде сүмөлөк болуп атат. Биякта Баткен областынын баардык райондорунан келишти өкүлдөр. Анан сүрөтчүлөрүбүз келет. Анан Баткен элинин, Баткен жеринин негизги потенциалын ачып бере турган бурстар пайда болот. Ошолордун баардыгын көрүүгө мүмкүнчүлүк болот саат 10го чейин. Ондо концерттик программаны баштайбыз. Бул жерде 20 мүнөттүк пролог бар. Ал жерде Нооруз майрамынын негизги маңызы, негизги өзөгүн элге ачып бергенге аракет жасайбыз. Андан кийин концерттик программа болот 1 сааттык. Анан орто жолдо биринчи чоң программа бүткөндөн кийин саат 6га чейин биздин райондордун өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Анан кечки саат 6да биз бул жерде концерттик чоң эстрадалык концертти баштайбыз. Алар эми көбүнчө бул баягы күндүз өтө турган концертибиз көбүнчө академический болсо, кечкиси бул эстрадалык концерт болот. Бул жаштар үчүн келип элдер мындай көңүл ачам дегендердин баардыгына ушул жерде келип көрсө болот. Сизге чоң рахмат Азамат Капарович. Эми кыргыз элине болгон каалоо тилегиңиз болсо. Нооруз биз үчүн мындай жаңы жылдын символу. Анткени жер жарылып, жашыл чыгып, жаз келген мезгил. Ошондуктан баардык элге кааларыбыз эми бул биз Нооруз келе атканда жакшы үмүттөнүп, келечекке жакшы пландарды коюп, жакшы тилек, каалоо тилектерди айтып, жакшы бир өзүбүздүн келечектеги жакшылыктар менен бул жүрүүбүз да. Ошолордун баардыгы кабыл болсун, кыргыз элинде тынчтык болсун, бакубатчылык болсун, ынтымак болсун. Ынтымак, бакубатчылык, биримдик болсо, колдон баардыгыбыз биргеликте көп нерсе жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошондуктан дагы бир жолу Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Жалпы кыргыз элинин кешиги рухсаты бир казандан Сиздер көрүп турган Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри өзү дагы сүмөлөккө ушул ал казандан кайнаталы деп жыйналды. Касиеттүү, өрөскөчтүү сүмөлөгүбүздү бышыруу үчүн 7 дубандан жана 2 шаардын суусун алдырды. Ana suyunu alıp gelingizler. Dengir soğunun, kök başka suusu, kökemerenden gelgen su. Ismında, Kırgız eli, dengir doğduğun büyük olsun. Eş şaarını
yarı ötken, Burkan Sarkan, kasiyetli Süleyman Toğ'un canından akkan, Akbuğra suyu geçip gelgen, Aksuyunu suyumuzda, elimiz Süleyman Toğ'un kasiyetinde kasiyet geçmesin. Yeter ki biz gezegen, gözümüzün karagünde saksayan, köy sözünün ıyık, ısık sönümüzün sözünü kıyalı. Elimiz, ıyık köyde iterim, kuluk kadar olsun. Yeter ki bizden arbağı koldasın. Arıstan bak görünen, orkundan geçenilen, köy kaşığa kulaktan alınan, sudan kıyalı. Öncesiniz, canım bizim, canım kadağa çakmak, erciler elden bolsun. Barakadın büyükmanlar için, sarıdın büyükmanlar akkan, akakta yatmak, büyükmanlar kıyalı. Elimiz, barakadınday bağlıda, narkuda, ilim büyük olsun. Amin. Geliyen Gengol Gendalas, Kadim Kimanas, Bakay atalarımızdan mürebbey suyusunu yüksürgün, talas suyusunu kıyalı. Elimiz Manas atamızday aykın, Bakay atamızday dağlıkman, bir tuğunun altında birikken ulu elden boluşsun. Gorgorumuz İskek şağırın pencarı ötkün, kazalığı menen tuluktuğu, kılımlar beri saktalgan, Alarca suyusundan kıyalı. Elimiz Alarca'da uzun ömür sürsün, kılımlardı karıttan elden olsun. Öldürü közün joğusun algan, ay gülgülü uyalagan, ömürlü örük sardın atın, alıskadan azalagan, kasiyetli batken jergesinden akkan, kozu bağlan suusundan alıp gelingen, sudan kuyalı. O kasiyetli kırgız elim, başımızdan bak ketmesin, kılgan tileklerimiz kabul bolsun. Amin. Amin. Elibиздин jakасы аман болсун, жакшылыгы делең болсун. Элибизди, элибизди жолдон сакта, доодон сакта. Келегейибиз тегиз болсун. Малдарыбыз түгөл болсун. Карыларыбыз табыс болсун. Каталчылыктан алыс болсун. Эр жигиттен намыс болсун. Элек иштен алыс болсун. Түндүгүбүз бийик болсун. Түйүлдүктөй бирик болсун. Ырыскыбыз кенен болсун. Ынтымагыбыз терең болсун. Кыз келинде ыйман болсун. Ызаат менен жыйган болсун. Башыбыздан бак кетпесин, алдыбыздан ат кетпесин. Кылымдык арыттан кыргыздын аты өчпөсүн.
Кыргыз эл артисти Саламат Садыкованы көрүп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай Баткен шаарында жакшылыкка жөнөлгө сүмөлөк салуу салтанаты өтө кызыктуу башталды. Бул жерде сиздер көрүп кеткендер жана маданият, маалымат, туризм жана министри Азамат Жаманкулов өзү баштап берди. Бул жерде Токтобек Астаналиев агабызды көрүп атабыз. Мына ушундай туугандар Баткенде майрам өзгөчө белгиленип жатат. Бүгүн ушундай сүмөлөк салуу менен башталды. Бизди көрүп жаткан туугандар, Баткенге келиңиздер, Нооруз майрамын биз менен чогуу тосуңуздар. Мынакей стадион жаңыдан реконструкция болуп, жаңы ремонт болуп, аябай мына көркү ачылып турган мезгили. Biz эми Кудай бурса сиздерге эртеңки майрамды дагы, Кудай бурса президентибиздин катышкан Нооруз майрамдагы сиздерге биздин канал аркылуу сиздерге толук көрсөтүп беребиз. Мен жинтиктем ушул жерден. Майрам көңүлдүү өссүн. Көрүшкөнчө.